Байрактар деп аталган учкучсуз учуучу аппараттар сооттолгон аскердик техника жана акыркы үлгүдөгү ок атуучу куралдар. Соңку жылдары Кыргызстандын куралдуу күчтөрү дал ушундай жабдыктарга ээ болду. Муну менен өлкөнүн армиясы кубаттуулугу боюнча дүйнөлүк рейтингде бир нече тепкичке жогору чыгып, айрым өлкөлөр менен тең тайлаша алды. Алсак Түркиядан чыгарылган Байрактар деген учкучсуз аппаратын Борбор Азия боюнча Кыргызстан гана биринчи сатып алган. Ошондой эле Орусиядан Тигр үлгүсүндөгү сооттолгон унаалар да сатып алынды. Эми биздин Генштаб, биздин Коргоо министрлиги булар убактысын аябай өзүнүн келечекте мүмкүн болуп кетчү кобал иш болуп кетчүгө каршы туруктук бере алуучу, жеңишке ээ болчу жолдорду азыр аскер бөлүктөрүнө, алардын командирлерине үйрөтүп атат. Демек, бүгүнкү күндө биздин куралдуу күчтөр, биздин кол башчы, куралдуу күчтөрдүн кол башчысы президент, ошол эле Коргоо министри, ошол эле генеральный штаб, мына булардын баары тең конституциялык согуштук коопсуздукту сактоого өзүнүн эмгегин аткарып атат. Ошондой эле ички аскер бөлүктөрүнүн материалдык техникалык базасы да жаңыланды. Учурда аскер бөлүктөрүнүн жоокерлери заманбап үлгүдөгү ок атуучу куралдар менен машыгуу өткөрүп, муну менен катар техниканын түрлөрү да сыноодон өтүүдө. Мындан сырткары соңку жылдары куралдуу күчтөргө бөлүнгөн каражат да көбөйтүлүп, аны менен аскерлердин кийим кечесинен тарта тамак ашына чейин жакшырды. Ушул акыркы 3-4 жыл аралыгында ушул ички аскерлерде болуп жаткан иштерди айтып кетсем, ушул Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы Жапаров Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен ички аскерлердин материалдык техникалык камсыздоосу аябай жакшы өнүгүп, жакшы оңолор болуп жатат десем жаңылышпайм. Себеби ушул өздүк курамдардын арасында өздүк курамга ылайыкташтырылган аскер шарчалары бүгүнкү мезгилде курулуп жатат. Биздин Генштаб, биздин Коргоо министрлиги, биздин командный состав, ошолордун баары тең бүгүнкү күндө ар бир жоокерди жогорку деңгээлдеги жоокер колдонуучу специалист кылып атат, аскердик специалист кылып атат. Ракета атканга, аба мейкиндигин коргогонго, вертолет, самолеттор менен учууга, жана аны пайдаланып, ошол эле десанттарды жеткизүүгө согуш болуп аткан жерге. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров өлкө башына келгени менен куралдуу күчтөрүнө көңүл бөлүнүп, бир кыйла иштер аткарылып келет. Учурда чек ара кызматынан тарта, атайын багыттагы аскер бөлүктөрүнө чейин, ошондой эле ички аскер бөлүгүнүн техникалык базалары жаңыланып, мекен үчүн кызмат кылган аскер кызматкерлерине бир топ ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Мындан сырткары Балыкчы шаарына аскердик техниканы оңдоочу жай ачылып, буга чейинки каралбай калган техниканын баардыгы оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Дастан Жолдошов, Үсөн Камчыбеков, 7 канал.